Бүгін сіздер менен Алла насип кылса ата-эненин акысы жөнүндө сөз кылабыз. Себеби ата-энеңди сен сыйлабасаң, Алла айтат, мен сыйлайм дейт. Аллах субханаху ва тааланын даргөйүндө ата-эненин даражасы ошончолук улук, бул капырга унуттуруп коет дейт ошол жерде ата-энесин. Айттырбайт дейт ошол жерде. Мен ордума ата-энем тозокко кирсин дагы мен тозоктон кутулайын деп айттырбайт дейт. Ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла, ошондо силердин балдарыңар силерге жакшы мамиле кылат дейт. Бир ата-эне балдарына карата аша чаап кетип атат экен. 7 жыл мени алдап жүрүштү дейт, ата-энем дейт. Ата-энесинин акысына киргенде капыр болбойт, бирок күнөөсү ширк даражасында оор болот деген сөз. Эгерде ата-эне күнөөгө оңдоп аткан болсо, жок, ал жерде ата-энеге эмне кылбайт, моюн сунуу болбойт. Капыр болгон ата-энеге дагы сен аларды багууга милдеттүүсүң. Аларга кайрылганда, алар менен сүйлөгөнгө, аларга кыйкырып сүйлөбөйсүң. Булардын баары арам. Алла Тааланын ыраазылыгы ата-эненин ыраазылыгына байланган. Алла Тааланын наалаты ачуусу ата-эненин наалаты ачуусуна байланган. Ар бир көз карашы үчүн кабыл болгон ажылыктын сообу берилет дейт. Атаке, энеке деп айтыш керек дейт. Тамактанууда, ичүүдө, отурууда, басууда, сүйлөөдө эч качан алдына өтпөйт дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бир туугандар, Алла субханаху ва тааля бүгүнкү күнүбүздү берекелүү кылсын. Кудай Таалам ооругандарга шифа берсин, мүшкүлдүктө болгондорго мүшкүлдүктөрүн чечип берсин. Алла субханаху ва тааля кыйынчылык ичинде болгондорго жеңилдик берсин иншалла. Кудай Таалам кимдин жүрөгүндө кандай ак, таза ниеттери бар болсо, Кудай Таала жеткирсин иншалла. Кечирим сурайын, тамагым ооруп атат кичине. Үнүм жакшы чыкпай жатат, ошого кечирим сурайм иншалла. Кечирип коесуздар. Бүгүн сиздер менен маанилүү болгон, исламда өтө маанилүү болгон темалардан бирөөсү жөнүндө сөз кылабыз. Баягы укуктар маселеси бар. Укук маселеси деген бар, өзгөчө ата-эненин укуктары. Бүгүн ата-эненин укуктарын өтөбүз. Алла насип кылган болсо, кийинки жумаларда балдардын укуктарын өтөбүз. Өтө маанилүү нерсе. Бул өтө маанилүү. Бизге өтө көп суроолор келатат. Чындыгында, туугандар, көп суроолор келатат. Ошол кээ бир учурда балдарынын ата-энеге карата болгон кемчиликтери жөнүндө, кээ бир учурда ата-эненин балдарга болгон кемчиликтери тууралуу. Көп жерде ата-эненин акысы жөнүндө сөз кылынат, бирок аз гана жерлерде баланын акысы жөнүндө сөз кылынат. Ошон үчүн биз биринчи ата-эненин даражасы тууралуу сөз кылабыз. Кийинки жумаларда балдардын акысы жөнүндө да сөз кылабыз. Себеби коомчулукта байкалып жатат, кээ бир ата-эне балдарына карата аша чаап кетип атат экен. Аша чаап чындыгында зулумдукка чейин барып атышат. Зулумдукка чейин. Мисалдардан бирөөсү, ата-энеси бул жерде, балдары Россияда иштейт. Ата-энесинин колу буту иштейт. Колу буту иштейт. Толук кандуу. Майып эмес, картаң да эмес. Өзүнү бага албай тургандай деңгээлде картаң да эмес. Бирок жатып алып үйдө баласынан акча сурайт. Акча саласың, салбасаң ата-энемдик акымды ак кылам. Тигиндей мындай. Бирөө келди, ыйлайт алдымда. 7 жылдан бери Россияда иштейм дейт. Акча жөнөтүп турам бул жерге. Акча жөнөтүп турам. Ата-энем айтат дейт. Жер алдык, сага чек алып бердик, азыр мына фундамент куябыз, кирпич салдык, тияк бияк деп берет. Вакыт келди үйлөнүүгө, 30га жакындап калдым дейт. Келдим, үйлөнөйм десем, баягы акча жок, чек жок, фундамент жок, кирпич жок. Эмне кылдык акчаны? Тиги туугандын тоюна жумшадык, бул туугандын ашына жумшадык, тигиндей кылдык, моундай кылдык. 7 жыл мени алдап жүрүштү дейт, ата-энем дейт. Бул маселеге диний жааттан баа берилүүсү зарыл эмеспи туугандар? Же ошол жерде ата-энең унчукпа, айтпа деп айтыш керекпиз деген сөз да. Бул азыр бул маселени көтөрбөйбүз. Макулбу? Биринчи ата-эненин диндеги орду, кийин бала чаканын дагы диндеги орду маселесин дагы козгойбуз.
Makul ошол жерде бул маселени балким көтөрөбүз, жообун беребиз иншаллаху рахман. Амал кылып кылбоо бул биздин үстүбүздө эмес. Биз аны амал кылдыра албайбыз. Биз болгонду айтабыз, жеткиребиз. Амал кылып кылбоо сен үстүңдө болгон бир эмне милдет болуп иштелет. Иншаллаху рахман. Макулбу? Бүгүн сиздер менен Алла насип кылса ата-эненин акысы жөнүндө сөз кылабыз. Укукул валидейн деген бир түшүнүк бар, туугандар. Укукул валидейн. Укукул валидейн деген сөздүн мааниси шариатта ата-эненин акысын аткарбай коюу. Түшүнүктүүбү? Качан кайсы бир мусулман ата-энеге милдеттүү болгон акылардын бирөөсүн аткарбай койгон болсо, ал эмне болот? Күнөөкөр болот дейт алымдар. Бул күнөө кандай күнөө болот? Бул күнөө эмне деп аталат дегенде алымдар айтат: "Ва хуа мин акбарил кабаир" дейт. Туугандар, буга көңүл буралы макулбу? Ата-эненин акысын аткарбоо, акысына кирүү башкача айтканда, мин акбарил кабаир болуп эсептелет дейт. Эң чоң күнөөлөрдүн чоңу болот деп айтышат. Чоң күнөөлөрдүн чоңу болот дейт. Эмнеге тайынып айтат дегенде, Азирети пайгамбар алейхиссалату вассалам бир хадиси айтат, бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында чоң күнөөлөр тууралуу сөз кылынган учурда кайсылар дегенде суроо берилет Hazreti пайгамбарга. Я Расулуллах, эң чоң күнөөлөр кайсылар дегенде, албетте биринчи эмне болот? Биринчи ширк деп айтылат, туурабы? Эң чоң күнөө ширк күнөөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн айткыла. Эмне дейт карагыла? Аш-ширку биллахи ва укукул валидейн. Эң чоң күнөөлөрдүн күнөөсү биринчи Аллахка ибадатта шерик кошуу болуп эсептелет. Экинчиси ата-эненин акысына кирүү болуп эсептелет дейт. Карасаңар, Hazreti пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ата-эненин акысына кирүүнү эмне менен кошо, эмне менен жанаша айтып атат туугандар? Ширк менен жанаша айтып атат. Адам баласы ширк кылган учурда капыр болот, бирок ата-энесинин акысына киргенде капыр болбойт, бирок күнөөсү ширк даражасында оор болот деген сөз. Ооба. Буга аяттар өтө көп. Бул аятка кирбейин, бирок аятты айтып коеюн. Исра сүрөсүнүн 23-чү жана 24-чү аятына карап койгула. Макулбу иншалла? Дагы бир жолу айтып коем. Исра сүрөсүнүн 23-чү жана 24-чү аятына карап койгула. Ошол аятта айтылат. Аллаху субханаху ва таала адам баласына ата-энени нимат катары берген дагы, нимат катары берип туруп бир топ маселеде эмне ата-энеге болгон милдеттерди баланын үстүнө жүктөп койгон туугандар. Ооба. Айтылат. Ата-эненин милдеттерден эсептеп баштайлы. Эмне деп атат Аллах субханаху ва таала? Биринчи, ата-энеге толук кандай эмне кыласың? Итаат кыласың, моюн сунасың. Алардын буйруктарын аткарасың дейт. Эмнеден башка? Күнөөлөрдөн башка. Эгерде ата-эне күнөөгө оңдоп аткан болсо, жок, ал жерде ата-энеге эмне кылбайт? Моюн суну болбойт. Ооба. Бирок ал жерде моюн суну болбойт деген сөздүн мааниси каяша айтып, каяша сүйлөп, ал жерде өзүн көтөрүп, аларды кемсинтип деген маанисинде эмес. Себеби айтылат да, Аллах субханаху ва таала: "Ва ин жахадака ала ан тушрика фима лейса биhi илмун, фима лейса лака биhi илмун, фала тути'хума ва сахибхума фид дунья ма'руфа." Эгерде ата-энең капыр болуп дейт, мусулман эмес, капыр болсо, бул экөө капыр. Эгерде ата-энең капыр болуп туруп, сени динден алыстатабыз дей турган болсо, аларга моюн сунба дейт. Бирок ошол эле учурда ва сахибхума фид дунья ма'руфа, аларга дүйнөлүк иштер маселесинде эң татыктуу даражада мамиле кылгының деп айтат. Карасаңыздар. Ошондо алымдарыбыз айтат: "Ва иннал куфра ла юхиллул уқуqa." Ата-эненин капыр болуусу алардын акысына залака келтирүүгө эмне себеп боло албайт дейт. Капыр болсо дагы эле, ата-энең капыр болсо дагы эле, сенин милдетиң хатта яджиба алал муслими нафакатул валидейнил кафирейни. Капыр болгон ата-энеге дагы сен аларды багууга милдеттүүсүң. Кайсы учурда? Алар өз-өзүн багалбаган учурга келгенде. Аларды багууга, кийинтүүгө, тамак берүүгө, буларды бапестеп багууга эмне милдетиң болуп эсептелет дейт.
Wa khidmatuhuma wa birruhuma wa ziyaratuhuma. Bularda kızmat kılуу üstüngde mildet bolot. Bularga jakşı söz söylөө üstüngde mildet bolot. Jana bulardı ziyarat kılıp turuң üstüngde mildet bolot dep aytılат. Kapırdarga aytат бул. Kapır atайнен kapır bolsa дейт. Түшүнүктүүбү? Kapır bolsa эгерде. Demek эгерде мусулман болса, bulardan da artık bolot деген söz. Müslüman bolsa, bulardan da kövrek bolot деген söz. Ava. Бирок ата-энеси капыр болсо дейт. Мен алардын астына барсам, алар мен динден алыстай турган болсо, мен да алардын таасирине кире турган болсом, анда алар зиярат кылбайт деп атат. Ошол жерде укугу бар, барбай кой укугу бар дейт. Ава. Ошол себептен ата-энеге демек эмне кылыш керек экен? Кызмат кылуу. Ата-энеге жакшы сөз сүйлөө жана аларды зиярат кылып туруу. Telefon çalıp duru, alaka surap duru bizning sizde millet bolup eseptelet. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi var. Kullu zunubi yuakhirullahu minha ma yasha'u ila yawmil qiyamah illa uquqal valideyni. Günölördün barın deydi. Allah Peygamber aleyhissalatu vesselam. Günölördün bardığın cezası kıyamatga kaltırılat deydi. Bul dünyada berilmeydi. Günö kıldın anın cezası bul dünyada berilmeydi. Ata-enenin akısından başka deydi. Kim ata-enenin akısında bir kemçilik kıla turgan bolsa, Allahu subhanahu wa ta'ala anın ошол kılgan işinin günösünün cezasını bul dünyada beret deydi. Bul dünyada beret deydi. Bul da köptөгөн rivayatlar menen, köptөгön tajribalar menen emne olgon gelgen dep aytılat kitepterde. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadisi bul boyunca birru abaakum taburrukum abnaukum. Emne kılgıla deyit. Ata-enеңерге жакшы мамиле кылгыла, ошондо силердин балдарыңар силерге жакшы мамиле кылат дейт. Ва иффу, силер өзүңөр намыстуу болгула. Ва таиффу нисаукум, ошондо силердин аялыңар намыстуу болот дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Бул сөздөрдү айткандан кийин ва мин хаккихима. Ата-эненин акысы эмне болуп эсептелет дегенде бирден эсептеп атат. Караңыздар. Биринчиси ан ятамаллака лахума. Ата-энеге эмне кыласың дейт? Мейримдүүлүгүңдү төгөсүң. Боорукерлүүлүгүңдү ата-энеңе көрсөтөсүң. Бул биринчи. Вала ярфау саутаху фаука саутихима. Алардын үнүнөн өзүнүн үнүн бийик көтөрбөйт дейт. Экинчиси. Ата-эненин алдында өзүңдүн үнүңдү бийик көтөрбөйсүң. Аларга кайрылганда, алар менен сүйлөгөнгө аларга кыйкырып сүйлөбөйсүң. Булардын баары арам. Булардын баары арам. Моундай кылбасаң жакшыраак болот маңызды эмес. Ачык айкын арам булардын баары. Ата-эненин алдына сүйлөгөндө, үнүңдү ата-энеден өйдө көтөрүш арам. Ата-энеңе кыйкырып сүйлөш арам деп атат. Din buyrugan, mubah kılgan nerselерди buyrugan bolsa bularga emne kılabız? Ata-enege moyun sunabız, atkarabız. Sebep degende Allah Taala'nın razılığı ata-enenin razılığına baylangan. Allah Taala'nın nalatı açusu ata-enenin nalatı açusuna baylangan. Giyinki hukuk. ولا ينتمي إلى غير والديه استنكافا منهما فإنه يستوجب اللعنة. Özün ata-enege emes, başka biröөгө эмне кылуу, таандык кылуу. Men bulardын баласы эмес, men палачалардын баласы деп айтуу дейт. Бул өтө чоң күнөө болуп эсептелет. Наалатты өзүнүн аркасына алып келет деп атат. Ата-энесинен кечкен болбойт. Чоң күнөөлөрдөн бирөөсү болуп эсептелет. Wa yunfiqu alayhima min malihi. Özünün mal mülkünden alarga emne kılat? İnfak kılat, sarttayt. Alardın muhtaçlıklarına sarttayt. Fa innahu la yuhasabu ala nafaqati abawayhi. Ata-enesinde kança sarttasaң dagın Allah'ın astında surakka alınbayt deyt. Bilebese biz Allah'ın astına barganda emne kılabız? Ar bir tıyınımız üçün жооп беребизби kıyamatta? Ova. Bирок ата-энеге sarttалган акчадан Allah'ın astına emne kılbayız? Sura albayız. Emne üçün 1000 somungdu ata-enеңе бердиң деп айтпайт Allah subhanahu wa ta'ala deyt. Surakka tartpayt deyt. وينظر إليهما بالود والرأفة والرحمة وله بكل نظرة حجة مبرورة. Ata-enege merimdүүлүk көзү менен, boorukerdүүлүк, muhabbat, aşıklık көзү менен караш керек дейт. Bir кара, bir nazar саласың ата-enеңе дейт. Сүйүнүп, ата-enеңе жылмайып назар салууңуз зарыл дейт.
Kim ошондой ата-энеге назар салган болсо, ар бир көз карашы үчүн кабыл болгон ажылыктын сообу берилет дейт. ولا يتركهما لغزو أو حج أو طلب علم فإن خدمتهما أفضل من كل ذلك. Cihadka çıgуу üçün, же болбосо ажылыкка баруу üçün, же илим жолуна түшүү üçün ата-энеси ташталбайт дейт. Ата-энеңди таштап туруп жихадка чыга албайсың. Ата-энеңди таштап туруп ажылыкка чыга албайсың. Ата-энеңди таштап туруп парыз болгон илим алууга да чыга албайсың. Себеби аларга кызмат кылуу булардан да артык дейт. Буларга артык болот дейт. ولا يتصدر عليهما في المجلس. Кайсы бир жерде ата-эне бар болсо төргө өтпөйт баласы дейт. Кызы да баласы өтпөйт. Эне болсо да ата болсо да деле. Бизде бир жаңылыш маселе бар. Атаны төргө отургузабыз, энебиз башка жерде отурат. Эне дагы төргө өтүш керек. Туугандар, күнөө болот ошол жерде. Атаңды төргө, бизде ошондой да. Ата төргө отурат, энеси анан ылдый баласын. Жо. Энеңди төргө отургузасың. Күнөө болот. ولا يدعوهما باسمهما بل يقول. Аларды атын атап туруп чакырбайт дейт. Бал якулу я уммаху ва ма абатаху деп айтат дейт. Эй атаке, энеке деп айтат дейт. Бул жерде атаке, энеке дейт демек бизде ата, эне деп айткандагы адепсиз болот деп айтылат кээ бир китептерде. Атаке, энеке деп айтыш керек дейт. Эркелетесиң атаңды. Эркелетесиң энеңди деген сөз. Ооба. ولا يسبق عليهما في شيء. Эмне кылбайт? Эч бир нерседе алардан алдын өтпөйт дейт. Тамактанууда, ичүүдө, отурууда, басууда, сүйлөөдө эч качан алдына өтпөйт дейт. Ата-энең бисмилла демейин тамак ала албайсың дейт. Ата-энең отурмайын, сен отура албайсың дейт. Ата-энең кепти баштабайын, сен кепти баштабайсың дейт. Булардын баарын кыла турган болсоң күнөө болот деп атылат. Себеби алардын акысы болот булардын баары. Акысына кирген болосуң деген сөз. Мен буларды окуп айтып атам. Биз кайсы жерде, бул мусулмандар кайсы жерде? Демек, бирок оңолуу кеч эмес. Бүгүнтөн буларды уккандан кийин ата-энеңиз каршы мындай мамилени баштайлы иншалла. Макулбу туугандар? Баштайлы иншаллаху рахман. Я Аллах. ولا يحد النظر إليهما. Ата-энеге эч качан тиктеп карабайт адам баласы. Бул чоң адепсиздик, күнөө болуп эсептелет. وأن يصل عليهما بعد موتهما صلاة الجنازة. Ата-эненин акысынан бирөөсү алар каза болгондон кийин баласы жаназа намазын окуш керек. Могу жерде отургандар кимибиз жаназа намазын окууну билебиз. Эгерде ата-энебиз бул күн келет, ачык эле айтабыз, күн келет атасы, энеси кетет, күн келет биз да кетебиз. Балдарыбызга жаназа намаз окууну үйрөтүш керек. Ал сен өлгөндө сага карата сенин акыңа кирип калбаш керек деген сөз. Ооба? Ким жаназа намазга укуктуу? Баласы турат жаназа намазын. Бизде көп өлгөндө барып молдо турат. Бул туура эмес. Баласы кыла албагандыгы үчүн молдо турат. Жакыны болбогондугу намаз кыла албагандыгы үчүн молдо турат. Өзү эң биринчи акы молдо эменики баласыныкы болуп эсептелет. Ва ястагфиру лахума. Алар каза болгондон кийин даима алар үчүн кечирим сураш керек. Роббигфирли ва ливалидайя. Ошон үчүн намаздын ичинде биз бул дуаны окуйбуз. Аятта Роббигфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Намазды бүтүрбөстөн мурун, саламдан мурун эмне кылабыз? Ата-энебизге бул дуаны окуй. Роббигфирли, я Робби, мени кечиргениң, ва ливалидайя, ата-энемди кечиргениң, ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Бардык муъмин мусулмандар эртең кыяматка турган күнү деген сөз. Намазда буну аткарып атабыз, алхамдулилlah. وَيُنْفِذَ عُهُودَهُمَا وَصَايَاهُمَا. Алар берген осияттарын жана алар берген убадаларын баласы аткаруусу зарыл дейт. Осиятташтабы кыласың. Бирөөгө бир сөз бердиби кыласың деп атат. Ооба туугандар, ошондой. وَيُكْرِمَ أَصْدِقَاءَهُمَا. Ата-энеңдин достору бар болсо, ата-энеңден кийин буларга ошондой мамиле кыласың, буларды издетпейсиң.
ата-энеңди достордун алдына изетпейсиң. Ата-энең кандай мамиле кылган болсо ошондой кылып турасың. Атаң буларга дайыма жардам берипси, сен жардам бересиң. Дайыма чакырып конок, сен да конокко чакырасың. Ал ата-энем каза болду, достор менен болду, мамиле үзүлбөйт. Андай нерсе жок. Ата-энеңдин укугу алар менен улантасың мамилени деп атат. Бастикахума. Ва ясила архамахума. Алардын жакын тугандарын мамилени үзбөйсүң. Сен да алардын мамилени кыласың, улантасың деп атат. Ва ятасаддaqu анхума. Даима күндө алардын атынан эмне кыласың? Садака берип турасың. Булардын баары эмне болуп атат? Алардын акысы болуп атат, тугандар. Ооба. Алардын акысы болуп атат. Бирөөнү аткарбай кой, эмне болот? Жаман нерсе. Ва юсалли алайхума. Аларга дуа кылат дайыма дейт. Ва яра тaqsirahu fi ifai haqqiha. Анан эң негизгиси, булардын баарын кылып бүткөндөн кийин, кылбой эмес, кылып бүткөндөн кийин дагы эле мен жетиштүү даражада ата-энеме акысын аткара албай жатам деген сезим менен жүрүш керек дейт. Болду, мен балалык акым толук аткардым деп бул күнөө болот деп атылат. Дайыма өзүн эмне кылыш керек? Кап, аттиң деп жүрүш керек дейт. Ата-энеме көбүрөөк кылыш керек болчун, аттиң деп жүрүш керек дейт. Сезим ошондой болот. Wa man zara qabra abawayhi fi kulli jum'atin kutiba barran. Kim ар бир жума күнү ата-энесинин кабырына барып туруп ата-энесин зиярат кыла турган болсо, Алланын даргөйүндө такыбалардан болуп жазылат дейт. Каза болгон ата-энесинин кабырыны ар бир жума күнү барып зиярат кыла турган болсо, Аллаху субханаху тааланын даргөйүндө такыбалардан болуп эмне болот дейт? Жазылат деп айтылат. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бар. Мен зара кабра абавайхи. Ким ата-энесинин кабырын зиярат кылган болса, ау ахадихима, же болбосо бирөө түрү, бирөөсү каза болду, бирөөсүнүн кабырын зиярат кыла турган болсо, фи кулли жумаатин, ар бир жума күнү, гуфира лаху, Аллах субхана таала бардык күнөөлөрүн кечирет. Ва кетебе барран, аны Аллах субхана таала таквалардан кылып дейт. Аллах субхана таала периштелердин даргөйүндө жазып коет дейт. Ата-эне адам баласына Алла Тааланын рахматына, Алла Тааланын меримдүүлүгүнө, Алла Тааланын сага жаадыра турган рызктын молчулугуна, кеңчилигине, сенин бул дүйнөдө бактылуулугуңа, акиретте да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кошуна болууңа чоң бир эшик болуп эсептелет. Кимдин колунда бул эшик бар болсо, ачсын эшикти. Кимдин колунда бул эшик кеткен болсо, Кудай Таалага жалынсын, тооба кылсын, кылган жамандыктарына Алладан сурасын, ата-эненин даражасын бейиште бийик кылсын. Ата-энеси үчүн бул дүйнөдө тирүүлөй кайсы амалдарды кыла турган болсо, ата-эне болбосо дагы ошол амалдарды кылсын. Алардын атынан көп садака берсин. Аларга көбүрөөк дуа, истигфар кылсын. Алардын достор менен мамилени бекемдесин, туугандар менен мамилени бекемдесин. Жана өзүн эч качан ата-эненин алдында бийик сезбесин. Ооба. Bir ayatта ayta aldığın o şun menen bitireli. Yevaddul mujrimu yevme izin yeftedi. Kıyamet gününde deyit. Kapır bolgan insan deyit. Men tozoktan kutulayın. Menin orduma ey Allah'ım. Menin jakındarımdı. Ayalımdı, balaçakamdı, tuğandarımdı. Ayılımdı, şarımdı, cerimdi, mamleketimdi.
Ya Allah, жер жүзүндөгү канча инсан болсо ошолордун баарын ал да, аларды тозокко киргиз, мени куткар ошол жерден. Ефтеди деп атат. Эмне кылат? Курмандыкка чалат дейт бул инсан. Капыр болгон бир инсан кыяматта барганда инсандарды ылгабай, тандабай баарын курмандыкка чалат. Мен тозоктон кутулайын, булар менин ордума тозокко кирсин деп айтат дейт. Бирок бул аятта адам баласы ошол капыр баарын эмне кылып чыгат? Баарын эсептеп чыгат. Тиги болсун, бул болсун дейт дагы. Бирок эки киши бар. Ошолорду айтпай коет. Ким дегенде ата-эне деп айтылат. Аллаху субханаху ва тааланын даргөйүндө ата-эненин даражасы ошончолук улук, бул капырга унуттуруп коет дейт ошол жерде ата-энесин. Айттырбайт дейт ошол жерде. Мен ордума ата-энем тозокко кирсин дагы мен тозоктон кутулайын деп. Айттырбайт дейт. Себеби ошолордун даражасы ошончолук бийик болот дейт. Аятта көрдүңөрбү? Капырга унуттуруп коет. Капырдын ата-энесине болгон меримдүүлүгү болбойт да ошол жерде. Мен кутулайын, напсиси үчүн ата-энем да кирсин. Жок. Барын сүйлөп бер, бирок ата-энең келгенде мен уруксат бербейм сага. Себеби ата-энеңди сен сыйлабасаң, Алла айтат, мен сыйлайм дейт. Сен ата-энеңди. Аллах субхана таала ата-энелерди бары кылсын, ата-энелерди татыктуу даражада сыйлоого бизге да насип кылган болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин, валхамдулиллахи раббил аламин.